Саламатсызбы Мейис мырза, бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу сиз. Анткени бир жакшы сөз бар. Эгерде сени сыртыңдан душмандарың мактап жатса, сенин оңолгонуң, сенин же болбосо бир алгылыктуу жумуш жасап жатканыңдын себеби деп көрө бил деген жакшы сөз бар. Мында бүгүнкү күндө мен байкашымча биздин бир топ оппозициялык кыргызча гезиттер жана сайттар сиз жөнүндө бир жакшы ойлорун айтып, ал киши деген баягы бир көрүнүктүү иш жасап жаткан үчүн жана өзүңүз да көп жерде айтып жүрөсүз, түлкү күлүгүн ит сүйбөйт деген сыяктуу бир алгылыктуу иштерди жасалып жаткан үчүн ушундай бир провокацияларды же болбосо коомчулукка тартуулаган жаман ойлорду чыгарып жатат деген ойлорун жазышкан экен. Негизи эле бүгүнкү күндө массалык маалыматта чыккан акыркы кабарлар жөнүндө өзүңүздүн оюңуз кандай? Эми чын эле айтканда бир акыркы ушул күндөрү көп мындай бир кандай десем кара пиарлар жүрүп атат. Эми бул деле баягы мен ойлоп атам да, мен өзүмдүн мына өзүңүз айткандай өзүмдүн жасаган иштерим мына жасап келатам. Коопсуздук, мына шаарда көп жакшы иштер жасалды. Ушуларды бир көрө албаган адамдар бар. Анан дагы бир кээ бир коррупционерлердин же болбосо дагы бир арты таза эмес саясатчылар бар, чиновниктер бар. Булардын уйкусун бузуп атат окшойм да. Себеби мына эми баягы бул мактаныч эмес. Барыңыздар билесиздер, мына элдин оосуна анча-мынча алынып калдым. Мына карапайым эл, шаардык тургундар, мына бүгүнкү күндө ушу шаарда иштеп атам. Көп жерлерде мындай милициянын азыркы жасап аткан иштердин жакшы жактарын көп мындай жазып, өзлөрүнүн ойлорун билдирип атат. Мен ойлоп атам, ошого байланыштуу кылышып бул өсүп кетпесин, же болбосо жогорулуп кетсе дагы бул өзү мындай принципиалдуу, чындыкты бетке айткан, ачык жүргөн генерал катары билет баары тең. Көп нерселердин баардыгын кайра дагы бизди ушинтет го деп. Анан эми душман деген уктабайт да эч качан. Мына душман чет мамлекетте да бар. Мына көбү азыркы ошол Бакиевдин убагында качып жүргөн көп саясатчылардын баары азыр мына чет мамлекетте жүрүп атат. Азыр эми интернеттеги булактарын кайсы дүйнөнүн кайсы бир точкасынан жөнөтө берсе деле болот экен да. Мына ар кандай нерселердин баарын жөнөтүп атат. Анан жана акыркы бир интернет булактарына чыгып кетпедиби, жана бир машина айдаган кыз жол эрежесин одоно бусуп, ошол жөнүндө. Мен бул жөнүндө айтып коеюн, эми бул негизи мунун чыкканы дагы аябай жакшы болду. Мен ошол тарткан журналистке дагы мен бая күнү ушул массалык каражаттар аркылуу дагы ыраазычылыгымды билдиргем. Себеби билинбей калса дагы болбой калмак. Бул чынын айтканда аябай чоң бүгүнкү күндө мына одоно түрдө мыйзамды бузуп аткан көрүнүш болуп турат ал жерде. Бирок мен баягы тиги кызды тааныбайм действительно. Тиги жерде эми баягы министрдин аты айтылып атат, анан мен Мелис деп айтып атат. Эми баягы болжол менен тиги начальник ГУБуду ошол кишинин эле айтып атат го деп туруп мени айтып атышат. Кайсы Мелисти айтып атканын дагы бул жерде мындай баягы анык такталган маалымат жок. Бирок мен өзүм тууралуу айтып көрсөм, биз текшердик, текшерип бүгүнкү күндө ошол кармаган ГАИнин сотрудниги прапорщикке бүгүнкү күндө катуу дисциплинардык жаза бердик. Ошол прапорщикке звонок этип айтып, кудай кое берип, номерун берип кой деген майорду жумушунан алып, должностунан бирке мындай ылдыйды көздөй түшүрдүк. Анан мындай да, эң бир негизги менин оюм кеткени бул тиги 9-июнда болгон экен. Анан мына 2 айдан ашык убакыт өтүп атат. Эмне үчүн убагында чыкпай калгандыгына таң калам да. Именно мына азыр ошол алдыда мына азыр бүгүнкү күндө ШОС болуп атат. Бул биздин мамлекетибиз үчүн бул чоң мындай маанилүү мероприятие жүрүп атат. Ошонун алдында чыгарып кандай гана сөздөр айтылган жок ал жөнүндө. Биз чыгаар менен
баягы өзүбүздүн служебный расследование өткөзүп, жанагы айткан наказаниялардын баардыгын бергенбиз. Пресс-служба, биздин өзүбүздүн пресс-служба комментариясын берген, да, момдай болгон депчи. Но ошого карабастан ар кандай бир кандай десем, бир честь и достоинство деп коет да. Ошого тийген нерселердин баардыгын кайра бөлөкчө кылып чыгарышып, ушундай көп нерселер болуп атат, одоно нерселер болуп кетти да. Эми, конечно, баягы буга мен тыйып кое албайт экенбиз. Мыйзамда жок экен, мурдагыдай бир жөнгө салыш. Бирок дегиси эле кээ бир ушу маалымат булактарында көп мындай одоно түрдө мындай чектен чыгып кеткен нерселерди көп жасап башташты да. Мына көп эле мен мисалы бүгүнкү күндө любой суроо менен кайрылган журналисттин суроосуна токтоп туруп, телефон болсо телефондон, же болбосо кабинетим болсо кабинеттен, же болбосо ушул биз сизге келели, ушундай биздин өзүбүздүн суроолорубуз бар эле, бир материалдар бар эле деп көп журналисттер мага келет. Келгенде шашпай отуруп, жообун агын актай, карасын карадай кылып туруп жооп бергенге даярмын. Бирок жазыш керек. Жазганда дагы мындай текшерилген, жакшынакай мындай эл окуй турган, эл мындай ишене турган фактыларды мындай жакшынакай кылып жазса деп ойлойм да. Ушундай дагы бир далилсиз нерсе жазылган экен. Бул сиз деген бул борбордо бир тынчтык болбой жаткандыгын, стабилдүүлүк болбой жаткандыгын байкап, өз үй бүлөсүн чет мамлекетке чыгарып жиберди деген. Буга сиз кандай оюңузду айтасыз жана кандай нерсе менен далилдеп бересиз бул сөзүн дагы сиздин адресиңизге калп айтылган? Эми мындай да, биринчиден мындай деп айтат элем, туулган жерден ыйык нерсе жок. Кыргызстандан качырып, өзүңдүн элиңен качып кетсең, анда мен ойлойм, бул жигитчиликке жатпайт деп ойлойм. Мен үй бүлөм деле ошондой. Үй бүлөм татынакай эле чогуу бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жашап жатабыз. Биз эми бул турмушка мен үй бүлөмдө көнүп калган. Жумуш оор. Мына бүгүнкү күндө ушул 30 жылдан ашык ушул милиция кызматында иштеп келе жатам. Анын ичинде ушул оперативдик кызматта көбүнчөсүн ушул 25 жылдан ашык ушул оперативдик кылмышта иштедим. Жумушта иштеп келдим. Чоң деген кылмыштарды ачып келдик. Мына Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында да чоң кылмыштарды ачканбыз. Мына кийинки апрель революциясынан кийинки мына чоң кылмыш Бакиевдердин жүзүн ачтык. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө какой-то элдин өзүнүн мындай көксөсү суу биртке мындай бул мыйзамдуулук бар экен, акыйкаттык бар экен деганда элдин бийликке карата бүгүнкү күндө ишеними дагы мындай кичине алдыга жылды деп да ойлойм. Ошого мен баягы көп деп да айта албайм. Ошол бүгүнкү күндө бийликте иштеп аткан кишилер кандай салым кошсо, мен дагы ошондой кичине өзүмдүн салымымды мамлекеттин ушул сакталып калышына, бүгүнкү күндө ушул шаарда Кыргызстан мамлекетибизде коопсуздук, тынччылык мейкин сүрүп, ушул жерде бир экономикабыз өсүп, стабилдүүлүк болуп, балдарыбыз жанагынтип чет мамлекеттерде жумуш иштеп жүрбөй, мына ушул Кыргызстан татынакай жерибизде биздин мамлекетибиз менен көп эл, көп мамлекеттер суктанышат. Биздин өзүбүздүн тообуз, суубузду, кыргыз элинин өзүнүн эле мындай ички дүйнөсүн, адамга кылган мамилелери менен аябай мен өзүм деле кичинекей кезимден сыймактанып келгем. Себеби көп заграницада көп жүрдүм. Эл бияка келген менен ошол чет мамлекеттен досторумдун баардыгы аябай суктанат, сен ушул райский уголокто жашайсың мелис депчи. Мына кандай сонун деп аябай суктанат. Мен ушундай мамлекет болсун деп бүгүнкү күнгө мына канжагага башты байлап коюп күрөшүп, кылмыштуулук менен күрөшүп, элдин бейпилчилиги үчүн күрөшүп аткан кез да бүгүнкү күндөчү. Эч кандай нерсе жок. Мына бүгүнкү күндө мен деле акырын мага деле кереги жок мунун деп туруп, монун баардыгын көрүп, угуп алып туруп четке чыга берсем деле болмок. Бирок бүгүнкү күндө
эгерде мен четке чыга берсем, менге окшогон дагы бир патриот Кыргызстандын жигиттери дагы четке чыга берсе, анда мамлекетибиз эмнеге айланып кетет? Мына интернет сайттарда комментарийлардын ичинде көпчүлүгү жазыптыр, сизди деген бүгүнкү күндө кайрадан МВДга министр кылып алып баруу жөнүндө коомчулуктан сунуш түшүп, ошол каралып жаткандыгына байланыштуу Мелис Турганбаевка кийинки күндөрү ушу массалык маалымат тараптан чабуул коюла башталды деген. Буга сиздин оюңуз кандай? Же бул жөнөкөй эле катардагы айтылган сөзбү? Эми мындай да эл оосунда элек жок дейт. Эл тараза, эл билет. Эл эмгекти да билет, ким кандай иштеп атканын да билет. Может быть, кандайдыр бир сөздөрдү уккан болуш керек, по-моему, ошого карата мындай бир маалыматтар, ойлор кетип атышса керек, бирок пока эч ким мындай кандай десем, сунуш кылына элек. Пока мен өзүмдүн жумушумда бүгүнкү күндө иштеп атам бул жердечи. Андан кийинки дагы бир коомчулуктун бүйүрүн кыздыккан сизге байланыштуу бир тема. Анапияев өзү азыр бир качып жүргөн жаран катары алыста жүрсө дагы кийинки күндөрү массалык маалыматта көбүрөөк пайда болуп, жана бир ошо массалык маалымат аркылуу сизге бир өзүнүн салам дубайын айттыргандай мааниде мен Мелис Турганбаевди кечирдим. Мен ал кишиге эч кандай таарынычым жок. Ал кишинин бүгүнкү алып бараткан жумушуна бир өзгөчө баа бердим деген мааниде айтып жатыптыр. Бул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Эми ар бир жаран өзүнүн баягы оюн айтканга мен ойлойм, тиги укуктуу депчи. Ал да өзүнүн, мен окуган эмесмин, бирок ал да өзүнүн, может быть, баягы оюн айтса керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө ал издөөдө жүрүп атат. Баягы кандай десем, мындай эле бир катардагы кылмышкер катар. Анан көп дагы массалык каражаттарда аябай эле мындай жанагы көп пиарлар болуп, анан мени сурап, анан тигини сурап эле укмуш мындай көп нерселер болуп кетти, чынын айткандачы. Эми мен Анапияевка теңелип же болбосо ага теңешсе, мен ойлоп атам, анда көп мындай катачылык болуп калат го деп ойлойм да. Менин өзүмдүн ордум бар. Ошого жараша мамиле болсо жок деп ойлойм да. Жалпы эле бүгүн ушу коомчулукта болуп аткан сөздөр жөнүндө жана ошондой саясатчылардын же болбосо кызматкерлердин жеке турмушуна кийлигүүчүлөр боюнча кыскачараак маалымат берип койсоңуз ошону. Да, мен бүгүнкү күндө аябай эле одоно түрдө туура эмес кээде мындай бир маалыматтар чыгып кетип атат да. Ошол жеке эле мен эмес, өзүм эмес. Мындай көп гезиттерди окуйбуз, интернеттерди окуйбуз күнүгө. Мындай маалымат алып турабыз. Ошол да окуганда кээде одоно түрдө ошол кээ бир чиновниктин же болбосо кээ бир саясатчынын өзүнүн мындай жеке баягы же болбосо семьясына мындай одоно түрдө мындай тийип ачуу сөздөрдү айткан макалалар чыгып кетет. Бул мен ойлоп атам, бул анча туура эмес. Бул мен ойлойм, кыргыздын дагы өзүнүн мындай кулк мүнөзүнө жарашпайт деп ойлойм да. Эгерде мындай достоверный же болбосо мындай бир маалыматтар болсо айтылса болот эле да. Азыр бүгүнкү күндө мына дейт, анан имиштер менен көп мындай информациялар көп болуп атат да, ушул сыяктуу информациялар. Анан жанагы этикага жатпайт деп ойлойм, мындай бир семьясына. Эми жеке айтса, баягы ойлойсуң, бул жер туура эмес болуп калса, жазган турбайбы деп, кайра ошол туура жасабай жүргөн ишиңди жөнүндө жазса, звонить этип айтып, бул жер туура эмес экен, момундай кылып оңдодум, ушуну бир кайра жазып койбойсуңбу деген моменттер болгон. Мен эч качан баягы эми мындай да иштеген кишиде ар дайым мындай катачылыктар болуп турат. Иштебей отура берсең, эч качан катачылык болбойт да. Сен мага тийбе, мен сага тийбей болуп жүрө берсең да эч кандай неме болбойт. Так мындай иштесең, неме кылсаң, анан кээде ошибка болот да. Ар бир адамдын өзүнүн баягы иштеген кишиде мындай катачылыктар болот. Эми ал жөнүндө, конечно, жасып оңдоп турса, бул аябай жардам болот деп ойлойм да. Себеби сиздин келинчегиңиз бул кайсы кыз деп урушкан жокпу? Мен аял кишилер билесиздер да, кээде все равно сурайт да үйдөн. Бул эмне болгон нерсе депчи. Эми ал мына көп жылдан бери тиги жашап атабыз, биз чогуу ысыкка да суукка да батты.
Мен башыма эмне дегендер өткөн жок. Жумушту түшүнөт бүгүнкү күндө. С пониманием баягы түшүнүү менен кабыл алат да көп нерсени. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн жеке тагдырыбызды ойлонбой, жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлонбой, ошо мамлекетибиз үчүн, элибиздин тагдыры үчүн ойлонуп иш жасай алсак жакшы болот эле деп ойлоп атам. Бүгүнкү күндө ушул убакыт да келип калды болуш керек деп.